Урматтуу эл журт, саламатсыздарбы? Бүгүн балыкчыга келдик, көл жээгиндебиз. Балыкчыдан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Балыкчыдагы үйлөрдүн биринчисине келдик. Мына ушул 2 кабаттуу үй. Үй аябай жакшы үй экен, сайыз убагында курулган. Көптөн бери бул үйдө эч ким жашабайт экен өзү. Үйдө кемпир чаал, бала чака небере чебереси менен Бишкекке кеткен экен. Акыркы ушу 1 апта 4-5 күн ичинде келип үйдү актап, сырдап, ремонт кылып сиздердин келишиңиздерге дапдаяр кылып коюптур да. Жер аянты 4,5 сотук. Бул локация балыкчынын эң сонун локациясы экен. Дээрлик центр деп койсок болот экен да бул жерде. Азыр кирип көрсөтөбүз. Бул көчө Түлебердиев көчөсү. Бул жагы мына Каралаевтан, нар жагы мурдагы Пионер көчөсүнөн бурулуп келет. Бул жакта да мектеп бар, жогору жакта да мектеп бар, анан ылдый жакта да мектеп бар экен. Ылдый жагында болсо эски базар, бул жагында болсо жаңы базар курулган. Мечиттер дагы жакын экен. Көчөсү да мына Түлебердиев көчөсүн көрүп турасыздар. Мына кенен, тынч көчө экен да. Бүт коммуникация бар, мисалы таза суу, интернет линиясы, электр линиясы бардыгы бар экен да. Ушул үйдү эми канча? 125 000 долларга сатууга коюп жатат туугандар. 125 000 долларга. Бул жерде мына чоң дарбаза койгон. Унааны үйдүн алдына чейин айдап киргизип кое берсе болот. Бул жакта болсо дүкөн болгон экен, азыр жөн эле турат, бош. Бул жакта болсо гараж. Гараждын дарбазасы тетиги жакта турат. Бир чакан унааны айдап киргизип койсо болот экен да. Үйдүн айланасын тоскон дубалдардын сырткы фасадтарын бүт бардыгы мына травертин тартып, кооздоп жасап чыгыптыр. Мына травертин булардын бардыгы. Дарбазаны ачып эле унааны бул жака киргизесиздер. Бул жерде унаа коюучу жай аябай кенен экен. Кааласаңыздар бул жерде мына навес деп аркалап тосуп салсаңыздар болот. Мына түз келгенде үйдүн алдында бак дарагы бар экен, гилас, өрүк, жана башка дарактар. Төрдө болсо үстү чөпкана, асты сарай. Мында болсо үй. Мындайраакка өтүп туруп туугандар, мына алысыраактан үйдүн күнчыгыш жагынан көрсөтүп койсок болот да. 2 кабаттуу үй. Үстүндө 5 бөлмөсү бар, астында 2-3 бөлмөсү бар. Азыр кирип көрсөтөбүз. Келиңиздер. Бисмилла деп эле ушул жерден киребиз да мына. Үйдү жаңы ремонттоп, мындай косметикалык ремонттоп коюптур да. Мына кирип келдик. Бул жер коридор, көрүп турасыздар. Полу ламинат болгон. Дубалдар бардыгы ушу травертин тартылган. Мынакей караңыздар. Бул травертин. Муну агартып, боеп, жалтыраткан туугандар. Сырттан киргенде эле сол жакка кире турган болсок, бул жагы мына санузел экен. Төрүндө болсо жуунуучу жай, кир жуучу машина, бул жакта терезе, унитаз, раковина, күзгү, аристон бүт бардыгын койгон. Полу дубалы бүт кафе экен да. Бул эми санузел болду. Бул жерде болсо мына чакан, баягы майда чүйдө кое турган кладовка бар экен. Бул жакка кириңиздер. Бул жакта чоң бөлмөсү бар. Бул жагы ашкана, холл, кенен да. Төрдө болсо ошо чай иче турган орундугу, эс алып, телевизор көрүп отура турган атайын диван, креслолор, стол, телевизор, антенналары менен бардыгы орнотулган, киргизилген. Дубалдар бардыгы жидкий травертин, потолок көрүп турасыздар. Натяжной менен жасалган, ортодо арка бар. Бул жагында болсо мына ашкана эмереги коюлган. Бирок бул жакка мына суу киргизилген. Идиш жуучу жайы ушул жерде. Пол, ламинат мынакей. Ламинатты көрдүңүздөр, Эми бул жака келиңиздер. 2-нчи кабатка чыгабыз. 2-нчи кабатка чейин мына 1-нчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы толук тааныштырып өтөлү. Бул жер коридор. Мына жака кире турган болсок, бир зал бар. Мейманкана десек болот. Бул дагы аябай кенен бөлмө экен, көрүп турасыздар. Бул жагында 2 терезеси бар. Отопление радиаторлору бардыгы тартылган. Дубалдары бардыгы травертин тартылган. Анан потолокко мына көрүп турасыздар, натяжной люстра бардыгы илинген. Полго болсо мына бул ламинат. Ламинат төшөп чыгыптыр бардык бөлмөлөргө. Бул жакта дагы 2 бөлмө бар экен. Бул ортодогу коридору, бул жакта болсо улгайган ата-энелердин уктоочу, эс алуучу бөлмөсү экен. Бунда дагы 2 терезеси бар. Бүт ошо эски диван, шкафтары менен ушу турушу менен турат туугандар. Азыр эми 2-нчи кабатка чыгабыз. Дагы 5 бөлмө бар. Ага чейин мына жерде дагы бир бөлмөсү бар экен. Бир аз караңгы. Бул жагы котельный экен. Төрдө жакындатып көрсөтөбүз. Отопление печкасы турат. Трехфазкадагы киргизилиптир. Үйдүн жылуулугу ушул бөлмө аркылуу уюштурулат экен да. Бул жакта болсо мына тепкич. Тепкич менен азыр 2-нчи кабатка секин чыгабыз. Килем дорожка дагы салып коюптур. 2-нчи кабатка ошо тик тепкичтен көтөрүлүп чыгабыз. Мында болсо мына коридор, көрүп турасыздар. Натяжной бүт тартылган. Дубалдарга да бүт ак травертин тартылган. Үстүндө 5 бөлмө бар.
Мына биринчи бөлмө, бул көчө жакта жайгашкан зал, мейманкана, тойканасы. Узун туурасы 4,5га 4,5, кенен чоң бөлмө экен да. Дуалдары обой болуптур. Полу сырдалыптыр. Бардык бөлмөлөрдүкү эле ушундай экен. Анан бул жакта болсо бир чакан бөлмөсү бар. Мунун узун туурасы 3,5га 3,5, дуалдар бүт акталган. Bir terezesi var. Terezesi plastik. Andan sırtkarı. Bul jağa kelingizler. Munda dagı bir bölmesi var. Bul dagı uktooçu bölmö balдар үчүн. Bunun mına aboylarını бүт almaştırıp беребиз dedi туш кагаздарыны. Кааласаңыздар ошо туш кагаз же болбосо жанагы житке абой менен дагы жасап койсо болот. Андан сырткары мына ортодо bir bölmө бар. Бул эми кабинет же болбосо детский десек болот. Бул жакта болсо дагы bir bölmөсү бар. Мунун дагы абойлорун алмаштырып коюш керек экен. Көчө жакта жайгашкан. Түндүк тарабы чакан бөлмө. Кыздар бөлмөсү экен бул. Себеби гүлдүү абойлор менен жасалган экен да. Бул абойлорду сыйрып салып туруп, ордуна башка абой, житке абой тартып жасаса болот да. Көрүп алдыңыздар, бул экинчи кабаты. Анан бул үйдү балким бала бакча кылсаңыздар да болот. Мисалы, келип ушул боюнча жашай берсеңиздер болот. Отопление системасын жакшылап бүтүрүп аласыздар. Бир катар сууну берип, отту жагып, текшерип алсаңыздар болду да. Азыр эми сыртка чыгып мына сарай парайындагы көрсөтүп коелу, келиңиздер. Алыстабай туруп туруңуздар. Бул жакта эми үйдүн алдына чыктык. Мына караңыздар. Мында болсо дарактар турат. Дарак дегенде булар баягы кара гилас да. Могул жерде шлангада кранттан суу чыгып турат. Ылдыйда экен крант өзү. Шланганы бияка тартып коюптур дарактын астына сугарып. Өрүк бар экен. Жаш дарактар бар экен. Бул жерде эми сугарып карап туруш керек да, өздөрү шаарда. Төрдө ажаткана, анан септик бар экен. Бул жагы болсо мына көрүп турасыздар, асты сарай, үстү чөпкана. Бул жагы болсо эски баня экен. Муну азыр склад катары эле пайдаланып атыптыр. Жер аянты 4,5 сотык. Жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Келишебиз иншалла. Телефон номерларын жазып койдук. Мектеп, мечиттерге дагы жакын экен. Мына жаңы базарга, эски базарга деле мына жөөп барып келгенге негизи жакын эле экен да. Ана мына жагындагы түшүндүрүп коеюн туугандары. Бүгүн эле мына продается дом деген жазууну илиптир да, телефон номерларын коюпчу. Үстүндө жазылып турат мына. Атайын ушул жерге продается дом деп илип коюптур. Анан бул жага кирели, келиңиздер. Мына үй менен аркадагы курулуштун ортосунда дагы аралык бар экен. Бул жери чакан кладовка. Андан кийин бул жакка киргенде оң жагы дүкөн. Дүкөндү буга чейин иштеткен экен эле. Муну эми ремонт кылыш керек да. Ал эми сол жагында болсо гаражы бар экен. Бир унаа батат да. Ушул туугандар, барды-бардай болгондой көрсөттүк. Эгер Балыкчы шаарындагы Түлөбердиев көчөсүндөгү ушул үй жаккан болсо, анда ээси менен тез арада келишип сүйлөшсөңүздөр болот. $125,000 кеми бар. Ээсинин номеру экранга жазылды. Албетте эми Балыкчыда жашагандар бул районду жакшы билет. Ээлери айтты, бул жер мындай престижный жакшы район деди да, мындай кургак, жайында салкын, кышында жылуу, кар деле жатпайт, жакшы район деди да. Ушул туугандар, Балыкчыдан үй издегендер болсо, анда эртерээк аракетиңиздерди кылыңыздар. Бул үй буюрса сиздердики иншалла. Кызматыңыздардабыз. Көрүшкөнчө.